Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Деги эле адам баласынын ден соолугуна кам көрүп, туура кеңеш берүүнү көздөгөн дарыгерлер бурчу. Аны менен мен Махабат Таантбек болмокчумун. Деги эле жакшы таң эртең менен башталат дейт эмеспи? Бүгүнкү таңыбызды пайдалуу кеңештер менен баштап алалы. Бүгүн бизде конокто гинеколог, эндокринолог, калпискапис Булашбаева Гүлзат Суранбаевна болмокчу. Саламатсызбы Гүлзат айым? Кандайсыз? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Саламатсызбы? Чоң рахмат сиздерге. Чакырганыңыздарга бүгүн өзгөчө күн. Бардык кыргыз элин, ошонун ичинде сиздерди, сиздердин жамаатыңыздарды, баарыңыздарды бүгүн улуу Орозо айынын 1 Рамазан айы менен куттуктаймын. Эң ыйык жакшы айлардын бири, элдин баары күткөн. Баарыбызга ыйман ырыс, ден соолук, бакубат, жакшы турмушта алып келсин. Рахмат чоң. Рахмат. Эң алгачкы эле суроолорубузду катарынан узатып баштайлы. Деги эле ушул жаатка кантип келип калгансыз? Канча убакыттан бери бул жаатта алектенесиз? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Чоң рахмат сурооңузга. Бул жаатка келгеним бала кезимден эле. Бардык бала кездеги кандай формировать жашоого калыптанышың үй бүлөдөгү ата эненин, тууган ургуңдун, бир туугандарыңдын кесибине, жашоосуна абдан байланыштуу болот эмеспи? Ошон үчүн мен жалаң врачтарга тиешелүү болгон ветеринардык врачтардын үй бүлөсүндө чоңойгонмун. Менден чоң эжелерим медиктер болгон. Ошолордун таасири көп болду болуш керек. Ошон үчүн бала кезден эле бул жаатка келгенге аракет кылып, анан ошол мүдөмө жеттим болуш керек, келдим. Абдан жакшы. Экинчи сурооңуз. Келгениме көп болду. Бизде общий стаж деп коет эмеспи? 30 жылдан ашты. Бул 30 жылдын ичинде ар кайсы баштаганым реанимация жаатында баштагам, реанимация анестезиолог болуп, андан кийин ушул гинекология акушерствону бүтүп, азыркы кезде амбулаторный условия деп коет, жеке клиникаларда амбулаторный условияда гинекологический жардам көрсөтөбүз. Абдан жакшы. Деги эле ушул сурообузду баштасак, эрозия жөнүндө айтып берсеңиз, бул эрозия деген өзү эмне? Ошол жөнүндө маалымат берип өтсөңүз. Эң сонун вопрос. Абдан туура сурооңуз. Азыркы күндөгү эң актуалдуу проблемалардын бири десек жаңылышпайбыз. Анткени эрозия менен бүгүнкү күндөгү статистиканын маалыматтарына караганда, мына жакынкы алган маалыматтарды билгенимче, эрозия шейки матки деп коет. Анан кийин экинчи рак молочной железы деген аялдардын эң чоң эки чоң көйгөйү бар. Ошонун ичинде эрозия шейки матки абдан чоң көлөмдү ээлейт. Аны менен мына подростковый возраст деп коет эмеспи? Ошол жаштан өйдө деги эле азыркы мына менин практикамда биз дал ошол эрозия менен иштегенибиз үчүн 54-55, анан кээде 70-деги апаларыбызга чейин келишет да. Мунун жанагы последствиясы деп коет эмеспи? Кесепети абдан жаман болот. Бирок эрозия десе эле элдин баары коркуп, мындай бир коркунуч тудурбаш керек. Анткени бул толук түрдө лечение, дарыланууга боло турган оору. Ошон үчүн мен айтар элем бүтүндөй баарыбызга жылына негизи өзүнүн тарбиясы боюнча 6 айда кезек көрүнө турган болсо, жок дегенде 1 жылда бир гинекологдун кароосундан өтүш керек ар бир аял заты. Жанагы мемеге өзүнүн жашына жеткен возрастта да эме, биз шейканы кыздарды көрө албайбыз. Бирок азыркы күндө мен кичине сурооңуздан алыстап жооп берип кетем, анткени унутуп каламбы деп ойлоп атам. Азыркы күндө мына бизде Кыргызстанга быйыл абдан сонун жакшы самалык болуп, вакциналарды жасашты. Февралдын башында бүтүндөй Кыргызстан үй бүлөлүк медициналык борборлордо өттү. Ошон үчүн ошолорго туура түшүнүп, ар бир ата эне
ошол вакцинаны алдырганга кыздарына өздөрү дагы жардам беришу керек, түшүнүш керек туура. Ошол вакцинанын абдан жакшы, андан кийинки ошол кыздын чоңоюп, келин болуп, анан бала төрөп, анан ошол шейканы сактап калганга чоң жардамы болот. Сурообуздан алыстабай эле кайра эле ушул эрозия жөнүндө суроомду берейин. Деги эле ушул эрозияны кантип дарылаш керек, кантип алдын алса болот, ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Эң сонун вопрос. Сурооңуз, эрозияны дарылоо, мен жана жогоруда айтып кеттим. Жок дегенде жылына бир жолу бир гинекологдун кароосуна келиңиз деп. Ошол көпчүлүк убактарда 80-85% убакта эрозия профилактический осмотр деп коет. Алдын алуу кароодон эле көрүнө турган оору. Анан аны өзүнчө атайы кальпоскопиялык аппараттар болот. Ошол деги эле эмне шейка деген эмне дегенди биринчи айтып коеюнчу, элдерге кичине түшүнүктүү болуш үчүн. Аялдардын организминде сырткы органдар, анан ички органдар болуп бөлүнөт да. Ошол шейка жатын моюнчасы, кыргызча, ошол жатындын моюнчасы экөөнү граница кылган орган, чек ара кылып турган органда, ички менен сырткы органдарды. Эң көп кездешүүчү патология оорулар именно ошол жерде кездешет. Анткени ошол шейкадагы сырттан келүүчү инфекцияларды, анан жыныстык катныш кылгандагы жугуучу инфекцияларды сактап ички органга өтпөй турган абдан чоң коргоо функциясы болгон, защитная функция деп коет да. Ошол орган болгон үчүн ошол жерде көп травмалар төрөгөндө, башка хирургиялык процедураларды жасаганда, анан воспалительный процесстер болгондо ошол шейка абдан жабыркайт. Анан жанагы кесепети ошондой шейкаларга, эрозияларга алып келет. Андан дагы эгер көбүрөөк осложнение болуп баштаса, жана вирустар, жана ВПЧ деп коет эмеспи, эгер ошол ВПЧлар ошол жерге болгон болсо, андан дагы жаманыраак осложненный участокторго алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бүтүндөй баарын айтмакмын, жок дегенде жылына бир жолу гинекологиялык осмотрда, анан именно ошол шейканы, жатындын моюнчасын көрсөтүп, ар бир аял көрсөтүп туруш керек да. Демек ошондо бул кош бойлуу айымдарга дагы чоң зыянын тийгизет, чоң зыян. Анткени кош бойлуу болуш үчүн биринчи азыркы убакта, азыр мен элдин баарына эле мындай даярдыгы жок деп айтканымдан алысмын. Анткени азыркы жаштар аябай билимдүү, аябай информацияларды өздөрү окуп, билип, келишип, мен мындай пландап айтабыз биз бала болгонго, же болбосо даже ушундайга чейин кетишет, эсептеткизишип, же кызды же уулду деп. Анан ошон үчүн мен алысмын, элдин баары эле андай эмес деп келишет. Вот ошол убакта даже бул дагы бир защитный функциясы именно толгоо убагында ошол шейканы покрывать этип өзү жаап турган эпителий, мына нерв клеткалары менен туташкан болот. Вот толгоо деген сигнал келгенде ошол клеткалар тиги шейканын ачылгысына чоң жардам берет. Ошон үчүн эрозияны сөзсүз түрдө боюнда болордун алдында барбы, жокпу, эгер болсо кандай дарылаш керек, осложнениясы барбы, анализ тапшырыш керекпи, лечение кылыш керекпи, сөзсүз ошону көрүш керек. Жакшы. Бул ошондо боюнда болгон айымдардын баласы ичиндеги балага кандайдыр бир зыяны тиеби? Балдарга кандай зыяны? Түздөн түз балага зыяны тийбейт. Бирок ошол айымдын төрүшүнө чоң зыянын алып келет. Кровотечение деп коет болушу мүмкүн, разрыв шейка болушу мүмкүн. Ар кандай өзүнүн защитный эпителий жабылбай турганы үчүн ал жакта көп инфекцияларды балага өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн эми ойлойм, ал оңой эле нерсе, келип эле өзүнө керектүү болгон анализдер бар, ошолорду тапшырып, анан жарактуу болгон бүтүндөй процедураларды өткөнгө ар бири болот азыркы күндө. Анткени кальпоскопия мындан бир айта алам, бир 10 жыл мурун мындай бир дефицитрээк шаарда болсо, азыр кальпоскопия аппараты бүтүндөй Кыргызстан боюнча айылдын баарында эле бар.
биринчиден. Экинчиден мен айтат элем, Кыргызстан жылдан жылга өнүп өсүп атат. Анан эми бул телефонду ачканда эле бар жоктун баарын билүүгө болот. Ошон үчүн транспорт каражат жагы дагы аябай жакшы өнүктүп атат деп атат, мына көрүп эле атпайбызбы. Ошон үчүн эгер алыскы бир айылдарда жок болсо, мына райондун центрлерине келсе болот. Бул анан адистер көп, абдан көп азыр квалификациясын ар бири жогорулатып атышат. Ошон үчүн бул өтө көп проблема жаратпайт. Негизи эле ушул оорунун кантип алдын алса болот? Кандайдыр бир врачтарга сөзсүз түрдө бир белгилүү убакыттарда барып көрүнүп туруш керекпи, же болбосо дарыларды колдонуп туруш керекпи? Негизи бул оорунун кантип алдын алса болот? Жакшы суроо бердиңиз, рахмат бул суроого. Бул азыркы күндөгү тоже актуальный суроо деп айтмакмын. Азыр башынан баштап эле айтып атам да, жылына бир жолу жок дегенде өтүп коюңуз гинекологиядан депчи. А так негизи профилактика 6 айда бирден өтүш керек. Анан азыр деген ошол эле профилактикага келсеңиз эле, мазок тапшырсаңыз, анан шейканы жөн эле осмотр шейкада эле көрүнөт да, жатын боюнча жөн эле кол зеркалада деп коет, жанагы күзгү менен караганда эле көрүнөт өзү. Сизге деген биз болбойт, кальпоскопия керек экен, же болбосо дагы башка өзүнүн анализдери керек экен деп. Ана ошону көргөндө эле көрүнөт, андан арысын ошол кайсы жерге келсеңиз, ошол врач эле айтып берет. Ошол анализ тапшырыш керек деп калдыңыз. Мына ошол анализдери боюнча дагы айтып өтсөңүз, кандай анализдерди тапшырыш керек? Ошол эрозиягабы же жалпы жолу кандай анализдерди тапшырыш керек? Эң биринчи осмотр шейка болуш керек, андан кийин на флору, на инфекцию, анан кийин жанагы ВПЧ инфекция деп коет, вирус папиллома человека деп коет. Алардын түрү абдан көп. Мисалы, именно ошол шейканы поражать эте турган түрү эле бир 50-60тан ашык болот. Ошонун эң көп высокоонкогенный эроз, средний онкогенный эроз, анан низкий онкогенный эроз деп бөлүнүшөт да. Мен көрүүчүлөрдөн кечирим сурайт элем, биз орусча окуган үчүн ошолорду мындай бир моментте которо албай атам. Ошол абдан көп высокоонкогенный эроз деп койгон вирустарда 16 менен 18 вирустун сеп деп коет да. Ошол жын-жырчасынын баарын текшериш керек. Өзгөчө азыркы убакта ошолор көбүрөөк кездешип аткан убагы. Анан ошого жараша кандай анализ чыкса, анан цитологический мазок деп коет. Ал цервикальный канал ошол жанагы жатын моюнчусунан андан ары өйдө жатынга кете турган жолдогу анализ, ошол дагы эң чоң маанилүү анализ. Андан дагы керек ошо аппарат көрсөткөндөн кийин дагы андан начарыраак участок болсо, бул гистологический анализ деп коет. Непосредственно жанагы онкологияга көрүлүүчү анализдер. Ошол киста деп калдыңыз. Ошол киста жөнүндө айтып берсеңиз, дегеле бул киста деген эмне, кандай болуп пайда болот, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Мен дагы бир ушул эрозиядан алыстабай туруп бир немени айтып, дагы бир орчундуу нерсени ачып айтып коеюн деп атам да, андан кийин кистага өтөлүк. Албетте. Мында ошол жанагы мен айтып атпаймынбы, рак ооруларынын кездешкенинин бирден бир себептери ушул эрозия алып келет депчи. Бирок бардык эле эрозия рак ооруларына алып келбейт. Анткени бизде иммунитеттин түрлөрү бар. Ошол иммунитеттер сактап турат. Анан ошого фоновые заболевания шейки матки деп коет да, предраковый деп, рак ооруларына алып келүүчү фоновые заболевания деп коет. Эң биринчи ошол фоновые заболеванияларды лечение кылыш керек. Андан кийин тетиги более сложный оорулар кетет да леченияга. Так, эми сиздин сурооңузга өтөлүк. Киста боюнча. Киста кичине уточнение берейин. Киста ошо шейкадагы кистабы же жумуртка клеткадагыбы же баарын эле айтып берейинби? Общий баардыгын эле жалпы жонунан ошол киста деген эмне, кантип пайда болотуна, ошол жана дарылоо жолдору кандай, ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Жакшы болот. Мында
анда мен азыр шейкадан алыстабай эле шейкадагы кистаны айтайын. Шейкадагы дагы киста болот. Бул ошол эле жанагы кальпоскопия аппараттан көрүнгөндө көрүнөт. Бул ыйла акча деп түшүнөбүз. Анткени ошол шейканы питать этип андай камсыздап тамактандырып турган вакуолдор болот. Ошол воспалениялар кандайдыр бир себептерден ошолордун устьясы деп коет да, чыга турган түтүкчөлөрү жабылып калат. Анан ичинден мындай былжыр кабыктуу кисталар пайда болот. Бирок ал өтө көп зыян эмес. Ал ошол шейканын үстүнө чыкканда аны жөн эле азыркы түрдө аппараттар абдан көп, жөн эле алып коебуз. Анан экинчи дагы аялдарда эң көп кездешүүчү киста яичника деп коет. Жумуртка клетканын кистасы. Анын пайда болушунун себептери абдан көп этиологический условиялар бар. Алар гормоналдык киста деп коет, воспалительный киста болуп калат, онкологиялык ооруларды алып келе турган кисталар болот, дермоидная киста деп коет. Бала кезден может кандайдыр бир чачтар, тканьдар ошол жерде кандайдыр бир себептерден ошол жумуртка клеткаларда калып өмүр бою ошол жерде жашап, анан бул көп жылдар бою эми подростковый возраст, анан кийин тиги взрослый возраст, качан гана иши түшкөндө элдин баары УЗИге барып атпайбы? Ошондо анан белгилүү болчу кисталар. Аларда дагы ошону аныктап, УЗИден көрүп, өзүнө тиешелүү болгон анализдерди тапшырып, онкомаркеры деп коет. Эгер УЗИден жанагы онкологический жакка өнөмдүү болгон кисталар болсо, аларды кандан анализдерди тапшырып, андан кийин ошого жараша дарыланат. Гормоналдык кисталар көбүнчө гормональный фон организма деп коет, ошону текшеребиз. Анан ошого жараша дарылар айлап жазылып, түшүндүрүлүп, анан наблюденияда болушуп, анан дарыланат ошондой. Ошол дегеле ошол кистаны дарылаткандан кийин бул нерсе кайра кайталанчу нерсеби, же болсо толук түрдө айыктса болобу бул дарттан? Дагы жанагы кандай кистаны обнаружить этип, ошого кандай диагноз койдуңуз, ошого жараша болот. Кээ бир кисталар айыкпай турган кисталар болот. Аларды операция жолу менен алынат. Анан көбүнчө гормоналдык киста болсо, воспалительный процесстен пайда болгон кисталар болсо, алар сөзсүз айыгат. Алар көп деле коркунучу жок, айыгат алар. Айыгат, ошол дегеле буга кандайдыр бир дарыларды колдонсо болот, кайсы дарыларды колдонсо болот? Же эми кистаны алдын ала моодарны ичсеңер кистаңар болбойт деген андай жок. Ага ошол мен жана башында айтып кеттим, эң биринчи ошо эмне деген киста, ошону билиш керек да. Анан ошого жараша дарылар болот. Анан алдын ала дегенге мен кичине кошулбайм. Кээде кайсы бир витаминден өзгөчө азыркы күндө витамин Д'нын, группа Б деген витаминдер бар. Ошолордун жетишсиздигинен дагы фолликулярный кисталар көбөйүп, анан ал убагында жарылып калбай, анан кистага айланган убактар көп болот. Биз андай убакта жөн эле витаминотерапия деп коет. Ошолор менен эле дарылайбыз. Жакшы. Ошол миома жөнүндө да айтып кетсеңиз, бул дегеле миома дегенде эмне, ушул жөнүндө да кененирээк айтып берсеңиз. Жакшы болот. Миома деген бул матка жаты, ошол жатындагы бир өсүүчү эт деп айтсакпы, ушундай өсүлгөн ашыкча эттер да, алардын түрү болот. Жатындын ичине өскөн, мышца деп коет, булчуңундагы, ортосундагы булчуңда калган, анан жатындан сырткары өскөн миомалар болот. Мунун пайда болуу себеби бир определенный бирдемеден пайда болот деп айта албайбыз. Себептери абдан көп. Азыркы көбүнчө гормоналий нарушениядан да болот. Анан азыркы күндөгү, азыркы жашообуздагы стресстер,
мына бул ички сырткы миграциялар, ошолор мына бул мен айтар элем аялдардын организмине абдан көп чоң таасирин берет. Анткени кандай гана аял болбосун, мына Кыргызстандын сырткары чыгып, көп башка мамлекеттерде иштешип, жашашып, анан ошол жерде акча тап, бала чакасын багып аткан, мен айтар элем абдан көп аялдар. Анан ошолордун башка мамлекетке барып көнүшүнө, адаптация деп коет, көнүшүнө, анан стрессовый ситуациялар болгонуна, жакшы уктабагандыгынан, ушундай гормоналдык көп нарушенияларды алып келип, ошонун последствиясы жанагы миомаларга, кисталарга, дегеле аялдардын женский органындагы, аялдык органдардагы бүтүндөй ооруларга алып келип атат да. Бул дагы бир замандын бир оорусу деп айтканга туура келет. Анткени мен эми иштегениме көп жылдан болгон үчүн мен айтар элем, бир 15 жыл, 18 жыл мурун бизде Кыргызстанда андай оору жок эле. Жок деп айтканга дагы эми аз санда эле да, абдан аз эле. Азыркы күндө аябай көп. Демек жыл өткөн сайын бул нерсе көбөйүп жатат, э? Көп, ушунчалык азыр УЗИлердин тиги көрүү мощности деп коет, көбөйгөн сайын, профилактиканын көбөйгөн сайын, ушулар бирок канча ошо оорулар дагы көбөйүп атканы, конечно, ал өкүнүчтүү. Анан мен баары бир деле аялдардын организминдеги кандай гана оору болбосун, бир социальный өзүбүздүн жашоо тиричилигибизге абдан прям мындай түздөн түз байланыштуу да. Анткени мына башка жакка барып, көнүп ошол жака, анан ошонун баары өзү внутренний стресс алышат аялдардын баары. Ошонун баары өзүнүн женский органдарына дагы, бүт эле органдарына да мындай чоң таасирин берет да. Анан мына азыр эми өзүңүз айтып өткөндөй, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдан ашып кетти. Ошол 30 жыл ичиндеги басып өткөн жаңы төрөлгөн кыз мына 30дан ашып атат. Анан кандай гана мен азыр кичине темадан алыстап атам. Анткени мына сиздин жанагы айтып аткан суроолоруңуз ошого түрткү берип атат да. Ошол мен айтар элем да, ошол 30 жылдагы кызда, мына ошол кыздар азыр 30га чыкты да. Ошол кыз деле кайра эле тиричилик деп жүрөт. Анан ошол өткөн, басып өткөн апасы, энеси басып өткөн жолду ошол кызы да басып өтүп атат. Ошол эле стрессти, ошол эле миграцияны, анан ошол жаңы чөйрөгө барып, жаңы мамлекетке барып, кайра көнүгүп, абдан чоң стрессти организм испытывать этет да, өткөрөт. Ошонун бардыгы жанагы гормоналдык бузууларга, өзүңүз айткан кисталарга, миомага, анан естественно ал жака барып эле, бир жерге барып эле көрүнүп эле баарын жайлата калбайт. Анан воспалительный процесстер, өзүңүзгө белгилүү жаштар дагы бири-бири менен мындай бир карым катнаш кылыш керек, ал жагы дагы таза болуш керек. Ошон үчүн ошонун бардыгы бири-бирине эле байланышып келип, ушундай ооруларга алып келет. Жаштар деп калдыңыз, мына ошол дегеле азыркы учурда жаш кыздардын арасында кайсыл оору көбүрөөк кездешет? Жаш кыздар деп сиз кайсын айтасыз? Эми өспүрүм курактан өйдө, ал биз өспүрүм курактан өйдө болгон жаш кыздарды воспалительный процесс аябай көп. Ал эмне деген сөз? Ал деген эми азыр аябай элдерге мындай как медик кичине грубойрок болуп калат, түшүндүрүп айтканым, мындай ошол воспалительный процесстерди, выделенияларды лечение кылыш керек да. Ошолор эле кайра башка оорулардын пайда болушуна түрткү берет. Анан экинчи дагы бир чоң нерсе, мына бул жаштардын арасындагы инфекции, передаваемый половым путем деп коет да, жыныс аркылуу, жыныстык катнаш аркылуу жугуучу оорулардын көп санда кезип атышы.
көп анан өзүнүн убагында лечение албай, бул деген партнерское лечение деп коет да. Мисалы ошол кыз алса, жолдошу дагы сөзсүз алганга туура келет. Ошолдун өзүнүн убагында лечение болбошу, ошолордун баары жүрүп келип эле ушуларга алып келет. Анан ошол жаштардын өзүнүн убагында лечение албаганы, жанагындай инфекцияларды лечение кылбаганы, анан жүрүп отуруп эле тукумсуздукка алып келип атышат да. Эркектердики дагы азыр көп кездешип атат. Анан кыздарга дагы көп кездешүүдө. Деги эле ушул жыныстык жол менен жугуучу оорулар кайсылар көп кездешип жатат деп жатасыз? Мына ошол жыныстык жол менен кайсы оорулар көп кездешет? Жыныстык жолу менен жугуучу оорулар бул эки чоң группага бөлүнөт. Вирустук анан бактериалдык деп. Алардын ичинен мындай лечение толук түрдө айыга турган оорулары бар. Анан толук түрдө айыкпай носитель болуп деп коет, организмде калып тургандагы эки чоң түргө бөлүнөт да. Ошолордун арасынан эң кеңири тараган трихомона деп коет. Хламидия, уреплазма, микоплазма, ошол дагы жыныстык катнаш аркылуу жугуучу оорулар. Андан кийинки вирустук ооруларга булар ВПЧ деп жана жогоруда айтып кеттим, папиллома вирус человека, герпес, булар вирустар да. Булар папиллома мындай түздөн-түз иммундук статус человека деп коет, ошого байланыштуу болот. Эгер иммунитети абдан жакшы болсо, алар жүрө берет. Алар абдан көп, алардагы цитомегаловирус, краснуха, токсоплазма, герпестин түрлөрү болот. Вот бүт ошолор вирустук оорулар да. Анан тиги бактериялык жол менен жугуучу оорулар, алар өзүнүн убагында кайрылышса, хронизация деп коет, ага өтпөй эле оңой эле дарыланганга болот. Бирок деген сөзсүз тиги жубайы кошо дарыланыш керек. Ушул азыркы учурда көп кездешип жатабыз. Эрте турмушка чыгып алган кыздар боюнда болгон убактан баштап деги эле төрөгөнгө чейин ар кандай көп кырдаалдарга кезигет. Кээ бир учурда боюнан түшүп да калат. Мына ошол деги эле канча жаштан баштап турмушка даяр болот? Ошол кош бойлуу болууга канча жаштан баштап даяр болот? Ушул бир абдан жакшы сурооңуз болду да. Анткени мына азыркы убакта эмнегедир жаш турмушка чыккан кыздар аябай көп. Бул биринчиден кыздарга аябай чоң психологический удар болот. Экинчиден организм физиологически еще даяр эмес болот буга. Үчүнчүдөн ошол түздөн-түз физиологиялык даяр эмес болуп, анан жыныстык катнашка барган кыздарда жанагы эрозия, биз айткан эле ошо эрозиялар, жанагы төрөт убагындагы көп кан кетүү деп коет, кровотечениялар, ошолор ошо жаш турмушка көп чыккан кыздарда мен айтар элем да, көбүнчө кездешет деп. Эми биз мына шейка кээ бир 18 менен эң формировать эткени, өзүн толук калыбына келиши 22 жашка чейин болот. Ошон үчүн мен түздөн-түз элдин баары моунча жашта турмушка чыккыла деп айткандан алысмын. Анан 18 жаштан өйдө барыш керек да. Жок дегенде психологически дагы ошол башкача өйрөгө, башка бир үй бүлөнүн турмуш шартына көнүп жашаш керек да. Сөзүңүзгө аралжы. Бизде телефон чалуу бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Ошого мыйымалыктан бирок кандай жол менен лечение кылышымы же алдырышымы айтканыңыз, ошону кайтарып айтып берсеңиз деп суранам. Кечиресиз, бизге жакшы угулбай калды. Дагы бир жолу сурооңузду кайталап өтсөңүз. Мен уктум. Биз сизди угуп жатабыз. Түз эфирдесиз, сурооңузду бере бериңиз. Менин кызымдын жатынында миомасы бар эле, ошону кантип лечение кылышымы айтып берсеңиз кайталап, ошол жөнүндө айтпадыңыз деп суранат элем. Чоң рахмат сурооңузга. Чоң рахмат. Баткен обласына өзгөчө азыр жооп беришибиз керек. Кыргыздын бир жакшы чек арасын коргоп турасыздар. Сиздерге терең ыраазычылык. Сиз айтып атасыз, кызыңыздын миомасы бар деп.
акыркы жолу кандай УЗИге түштүңүз эле, кандай анализдерди тапшырдыңыз эле, кандай размерин койгон, кандай түрү болду эле, ошого жараша болот. Эрозиянын радикальный жана хирургический жол менен ала турган түрү болот. Анан мындай жөн эле дары менен дарылай турган түрү болот. Ошон үчүн кандайдыр бир жол менен бир айтышыңыз керек экен да, жок дегенде УЗИсин көрсөтүшүңүз керек экен. Ошондон мен сиз толук маалымат аласыз деп ойлойм. Анткени бир миома деген түрдү да ошого жараша болот. Каерде жайгашкан, размери канча, эмне анализдери болгон, ошого жараша болот. Абдан жакшы. Жашоодо ар дайым баардык нерсе өзгөрүп турат экен. Эгер жашооңузда баардык нерсе жакшы болуп жатса, мына ошол нерседен толук кандуу рахат алыңыз. А эгер жаман болуп жаткан болсо, бул нерсеге чөкпөңүз, себеби ар бир нерсе түбөлүктүү эмес. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Анда эмесе Гүлзат айым, сизге эркин микрофон, деги эле кыргыз элине болгон кеп кеңештериңиз, каалоо тилектериңиз болсун. Эркин микрофон сизге. Рахмат чоң, өзгөчө эркин микрофон бергениңерге. Урматтуу кыргыз элим, өзгөчө аялдар калкы, биз сиздер менен түздөн түз байланыштабыз. Сиздерди дагы бир жолу эң биринчи сиздерди мына бүгүнкү эң сонун Курман айттын улуу Рамазан айынын башталышы менен дагы бир жолу куттуктайм. Баарыңызга бул Рамазан айы кабыл болсун, Кыргызстаныбыз өнүп өсүксүн. Сиздерден урматтуу айымдар, сиздерден үмүттөрүбүз чоң. Азыркы убактарда жаштар, мен сизге дагы бир жолу айтар элем, жаштар аябай билимдүү, илимдүү, грамотнолор аябай көбөйдү. Дагы да ошонуңуздарды арттырып, Кыргызстанга жакшы, продуктивный балдарды алып келүүгө түздөн түз ошо аялдардын байланыштуу болот. Мен бир эмени окуп калдым, бир послой кандайдыр бир сөз окуп калдым эле эмеден. Эгер бир үй бүлөдө аял билимдүү болсо, ошол үй бүлөнүн баары билимдүү болот. А эркек билимдүү болсо, бир киши билимдүү болот деп. Ошон үчүн Кыргызстандын ар бир аялын билимдүү болгонуңуздарга чакырам. Ден соолугуңуздар айыма чың болсун. Бизге Кыргызстанга билимдүү, жакшы, продуктивный, жакшы балдарды алып келип, ошолорду тарбиялаңыздар. Абдан жакшы. Деги эле бир адамдан экинчи адамга бере турган белеги бул ага бөлгөн убактысы дейт эмеспи? Сизге алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди жана деги эле ушул кыргыз элинин ден соолугуна кам көрүп жүрө бериңиз демекчибиз. Бүгүн бизде конокто гинеколог Гүлзат айым болду. Сиздер менен дарыгерлер көрсөтүүсү, аны менен мен Махабат Талантбекова болдум. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Кийинки кезекти арбуз жөнүндө сюжетке бермекчибиз.